жолу Бишкек шаарынын 17 мектебинен түзүлгөн 4 курама топ келип олтурат. Анда эмесе аларды тозуп алалы. Алас, ар баледен қалас, конумуш жайлуу болсун, өрүшүбүз жайык болсун, балдарыбызга Кудайым келечек бер, түпкүлүк бер, ыймандуулук бер, бинимине кубат бер айланайын Кудай, сезимдерине нур бер, жан дүйнөсүн бай кыл. О жараткан Алла Таала, биз сага ыраазыбыз, тобо дейбиз, шүгүр дейбиз. Амин. Боз үй тигүүдөн эң биринчи босого таяктан башталат да. Эң биринчи эле баштаганда кереге боо менен босого таякка байлай баштайбыз. Түндүктү эркектер гана көтөрөт, кыргызда салт боюнча. Чам карактарын тең ортосуна саябыз. Боз үй тигүүнү мен мындай кылдаттык менен карап, өзүмө мындай чоң жакшы нерсени алдым. Бай бакубаттуу Кыргызстанда жашайлы. Амин. Кесип атканда ар бирөөнүн өзүнүн издери болот. Сүйнөм деп койсом болчу, кыргызымдын устукандарын билип, тарыхтарын окуп атабыз. Бир устуканыбыз даяр. Бүткүл республиканын булуң бурчуна чейин тарап, мындай иш-чаралар көбүрөөк өткөрүлсө деген тилектерибиз бар. Кууруп алгандан кийин, муздатып алгандан кийин соккуга салабыз, сок билек менен күйшөйбүз. Эр токумду салгандан кийин дароо эле куюшкан, күмөлдүрүк эмес, биринчи куюшкандан башталат. Илгертен кыргыздын адебинде ушу тас торкондо эч качан мындай бетин ылдый каратып салган эмес. Жасап аткан учурда дагы сен кайсы маанайда жасап атсаң, көңүлүң, ошол сезимиң дагы ошол тамакка өтүп кетет. Бул эзелтен келген сары май жасоо кыймылдар менен эме чайкайбыз. Мында суу калбаш керек. Бул койдукундай эле сыйрылат, бирок дагы бир өзгөчөлүгү бар. Муну куңсо ылдыйраак сыйрылат. Сыйлуу устукан, барыңар көрүп турасыңар, бул уча. Бул эркек адамга эң сыйлуу конокко тартылат. Чучук деген өзүнө жетиштүү эле тузду сиңирип алат. Ол чучукту эгер могул жерден байлап салсам, мен чучугум сөзсүз жарылат да, анткени бул эт сууга киргенде, суу кайнаганда көбөйөт да, көпкөндө могу ичеги жарылып кетиши мүмкүн. Эң биринчи курма чайга койдун ич майынан сызгырылган тоң май керек да. Эгерде күрөң болбосо, кызыл чайдан дагы кошуп коебуз күрөң болсо. Буттун өйдө көтөрүлүшү ар бир баланын да канчалык деңгээлде болсо ошончолук жакшы аткарылат бул ыкма. Мисалы үчүн мен азыр бир көрсөтүп берейин, анан кийин бөлүктөп түшүндүрүп берем. Момундай ыкма менен көмөлдүрүктү кармайбыз, эңкейебиз, ийилдик, кайра көтөрүлдүк. Жебелерди атасыңар. Ошол бутада алкактарга жараша упайлар тартылган. Аткан 3 жебеңердин эң жогорку упайы эсептелинет. Кара курдакка болгон жалаң эт, анан пияз. Анан татымына жараша сарымсак кошуп коет да, майды күйгүзбөй, учурунда этти салып алабыз.
Чопочор бул биздин эле кара кечеден алынган чоподон жасалган. Биздин чорубуз жарым жартылай. Өнөрүн, көркөм өнөрүнүн бири болгон комуз жөнүндө кеп кылалык балдарым. Белгилүү бир керектүү өлчөмдөгү калыңдыкка алып келинет. Бул Манас биздин байлыгыбыз да. Анда касиет да жатат, ырым-жырым да жатат, тарых да жатат, адабият да жатат, эң негизгиси көркөм сөздүн кудурети жатат. Баягың ай күлүң Манас кабылан, айбатың артык барынан. Накта кыргыз болуп ушул жерде көздөрүнөн, өңдөрүнөн, жүздөрүнөн байкалып атат. Аргыма катты өзүңөр токуп мингенди дагы билгиле, ата журт асыл жериңди сүйгөндү дагы билгиле. Кыргызга кызмат кылган, чыган инсандардын баарын дастанга айлантып, эпостарга айлантып, бизге чыгарма кылып таштап кеткен да жигиттер. Сулайман жардам сурап Кудайдан, суу бергин деп уңайган, кудурети Кудайдын кубат берип түбөлүк. Татымы жок туздан түңүл, тастаңдаган кыздан түңүл. Жайга окшогон кыз кыштан түңүл, жалжаңдаган кыздан түңүл. Атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш баарынан кымбат. Биринчиден биз деген жамбашты улууларга тартып, конок болуп келгенден Замир агайга тартайлы. Бул уча сыйлуу устакан бул төрдөгү Рыспаевага тартылат. Ышкан чучукту көргөзмө сабакта агайы үйрөткөндөй кесип башташты. Бул сары май жасоо сынагында эң негизгиси биринчи жасап бүткөнгө эмес, сары майдын даамына көңүл бурулат. Ошентип даамдуу болсо экен деп толкундануу менен жасаган кыздардын куурдагы даяр болду. Кимиси канча упайга ээ болот, калыстар тоонун сынында болмокчу. Меники бул үзөңгүм басма элдин артында калды. Негизи туурасы басма элдин мыягында болуш керек. Азамат. Азыркы маалда биз илгерки салттарыбызды сактап калышыбыз керек. Билесиңби, жылдыз болуп жанганым, бийиктикти ала тоодон алганым, тереңдикти ысык көлдөн алганым, кандай бакыт кыргыз болуп калганым. Кыргызстану менин, сенин милдетиң, эгер келип таанайын деп кимде ким, улутуңдун тарыхына кызыксаң, кыргыз тилин, каада салтын билмексиң. Сатпагыла суранам жериңерди, сактагыла ак калпак элиңерди, сайып берем башымды кыргыз үчүн. Нарктуу элдин намысын бекем кармап, Манас ата урпагын колдогула.